Кыргызстандагы соңку саясий окуялар, кадрдык башаламандык, экономикалык абал бардыгы 2010 жылдагы кабыл алынган конституциянын натыйжасы экенин коомчулук айтууда. Текебаев ошол убакта өзүнө тиешелүү тар чөйрөдө эмне мынча шашылыш баш мыйзамды жазып, ошол убактагы апрель-июнь окуяларындагы туруксуздукту шылтоо кылып кабыл алынганы айдан ачык көрүнүп калды. Көрсө Өмүрбек Чиркешевичтин көздөгөнү такыр башка экен. Максаты эмне болгон? Максаты ошол мезгилде атамекен СДПК деп фаворит болуп турган партиялар болчу, революция кылды деп. Анан ал өзү ойлогон. Парламентти мен утуп келем, 65 орунду ээ болом, 65 орунга анан ошон үчүн келем да спикер болуп, мен каалагандай 5 жыл, 10 жыл мен каалагандай калчайм деген. Бирок тилекке каршы баягы кыргызда жакшы бар, кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту дейт. Кудай аны бербей койду. Эң акыркы орунду алып келип калды дагы, отуруп калды мына. Максатына жеткен жок бул. Анан азыр баш мыйзамдын долбоору жалгыз гана Садыр Жапаровдуку. Ал диктатура орнотуп жатат деген маалымат таркатып, бир уч жаштардын башын айлантып митингге чыгара коюп, конституциянын атасымын, калганыңар никтосуңар деп баш мыйзамдын сунушталган долбооруна Текебаев караманча каршы чыгууда. Ачынында бул долбоор 2011 жылдан бери сунушталып келе жатат. Андан кийин анан шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмактагы Мегакомду калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгын алмак. 10-15 миллион доллар чөнтөк кызыкчылыгын алмак. Ошол мезгилде Мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калгам. Текебаев өзү түзгөн системанын курмандыгы болууда. Себеби 2011 жылы сотторду бийликтен көз каранды кылып реформалоо боюнча Садыр Жапаров көтөрүп чыккан демилгеге убактылуу өкмөт баш болуп өз кызыкчылыктары үчүн караманча каршы болушкан. Аялдарга тыттырып, президент Отунбаева баш болгон командасынын сот реформасын үзгүлтүккө учуратып, жогорку сотту жана Конституциялык палатаны жаңылоого каршы турушканын себептерин издей баштады. Президент өз колу менен бул 5 мыйзамга тең кол койгон. Өзү кол коюп алып, кантип каршы чыгышы мүмкүн деген суроо туулду менде. Мунун да жообу жөп-жөнөкөй болуп чыгууда. Президенттин аппаратындагы айрым адамдар жогорку соттун курамын өздөрүнө ыңгайлуу адамдардан курап, жыл аягына чейин бардык чырлуу иштердин бетин жабууга умтулушууда. Эгерде ошондо Текебаев тоскоол болбой, өзүнүн командасы менен тескерисинче мени колдоп койгондо, ошол сот реформасы жүрүп кеткенде. 2012 жылы биз камалбайт элек, Ташиев, мен, Мамытов болуп. 2016 жылы Текебаев өзү камалбайт эле. 2017 жылы мен да камалбайт элем. Мына, көрдүңүздөрбү? Эгерде ошол сот реформасы жүрүп кеткенде, камалбайт элек да, тоскоолдук кылып, чагымчылдык кылып, уюштуруп, кабинетине отуруп алып, тигини чакырып алып, бул депутатты чакырып алып, сен минтип айт, сен тигинтип айт деп ар кандай эмелерди үйрөтүп, ошол мезгилдечи чогуу иштеп калбадыкпы? Ушинтип жүрүп каршы чыккан. Мына кийин келип өзүнүн башына тийди. Элди силер никтосуңар деп тукурган Текебаев өз колу менен жасаганды буга чейин мойнуна албай келген. Азыркы учурда бюджеттин олчойгон бөлүгүн толтуруп салык төлөгөн Мегаком компаниясынын 2010 жылы Маевский аттуу орус жаранына сата турган болуп, алдын ала 1 миллион долларды алып, ошол убактагы парламенттик шайлоого өз кызыкчылыгы үчүн жумшап жиберген. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Суаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап беремин. Убагында журналист маркум Улан Эгизбаев дагы Текебаевдин бул маселесин ачыкка чыгара албай ызылдаган бойдон калган экен. Мегаком маселеси боюнча Текебаев Маевский менен жолуккандыгы туурасында Равшан Жээнбеков тастыктаган аудиосун Улан Эгизбаев телефонго жазып алган. Мындай сумма жөнүндө сөз болушу деле мүмкүн да, мындай трезвый ой жүгүртсөң, бир жерде карасаң, жөн жерден сөз чыкпайт дегендей болот. Прессага эмес дагы, мына прессага эмес. Алгандар үчүн, конечно. Алган үчүн, но далилдешпейм. Бардыгыбыз билип эле жүрчүк. Бишонун алганын бардыгыбыз эле угуп жүрчүк. Абдрахмановдун Текебаевдин кабинетинде жанагы орустар менен жолукканы чын. Жолукпаган эмес деген маселе жок. Жолуккан однозначно чын. Только убакыт боюнча гана адашат. 7 жыл өткөн убакыт боюнча бардыгы эле адашат. Факт болгон. Факт болгон, ооба. Мен деле эле. Мына национализация жөнүндө мыйзамды күтүп кереги жок. Мегаком боюнча момундай кылып туруп, конфискация кылып туруп, имуществону толук мамлекетке өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн муну кылбайбыз? Мен деле сотторду чакырып айтсам болот. Патриоттулук сезимиңерди ойготкула дагы конфискация кылып мамлекетке бергиле деп айтсам болот.
Бирок азыр ушак чыгарат баары тең. Садыр Жапаров сотторду чакырып алып туруп диктовать этип атат деп айтат. Сиз чакырсаңыз, мен катышайын, Алмаз Шаршенович катышсын, ген прокурорду чакырыңыз, жогорку сотту чакырыңыз. Ушуну алалы, мамлекетке алып, 22 миллиард бюджеттин дефицитин жабалы деп сунуш киргизди. Эгерде талаш чыга турган болсо, ошол жердеги элдин укугу жеке инвестордун, чет элдик болобу, жергиликтүү болобу, жеке адамдын кызыкчылыгынан жогору турат. Аны камсыз кылыш үчүн мамлекеттин табигый тартып алгыс түбөлүк бир укугу бар. Ал тартып алып коет дейт. Мамлекеттин урматтуу депутаттар, силерге кайрылам, мамлекеттин бир укугу бар. Мамлекет олтурабыз. Биз тартып алып коебуз. Тартып. Уну национализация дейт. Бул Өмүрбек Текебаевдин 2015 жылдагы жогорку кеңештин трибунасында кумтөрдү улутташтырабыз деп жалындуу сүйлөп жатканы. Бирок 2012 жылы Садыр Жапаров кумтөр маселеси элдин пайдасына чечилиши керек болгондо дал ушул Текебаев баштаган Ата Мекен партиясынын депутаттары колдоого алган эмес. Урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Анда эмне үчүн 2015 жылы Текебаев өзү каршы чыккан маселеге өзү демилгечи болуп чыкты деген суроо туулат. А эгерде ошондо Текебаев колдоп койгондо өтүп кетмек. Андан кийин 2 жыл өткөндөн кийин баягы 2015 жылкы шайлоого, парламенттик шайлоого кетти го 2015 жылы. Мен интернетте жатып алып, Европада жатып алып карайсың дем баягы саясатты, Кыргызстандын саясатын карап жатасың. Трибунага чыгып алып бакырып атат эле. Чачын жулуп. Кумтөрдү национализация кылышыбыз керек, алышыбыз керек мамлекетке, анан мындай урду алып кетип атат, анан тон алып кетип атат деп. 2 жыл мурун эмнеге добуш бербей койдуң анда? 2 жыл мурун эле добуш берип койгонуңда 2012 жылы өтүп кетет эле го. То есть бул деген сөз баягы оозу менен сүйлөп коюп, элдин публикага кыйкырып коюп, анан барып добушун алып келем деген ушундай бир арам ойлук саясат болгон да бул жерде мынакей. 5 октябрда эл толкуп турганда чээнге кире качкан саясатчылар эми чыгып алып, калкты олку-солку бөлүп популисттик кылгандан алыс болуулары керек. Ансыз да коомчулук мындай саясатчылар моралдык жоопкерчилиги үчүн унчукпай отурса дешүүдө. Болбосо элди бийлейм деп өз кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыктарынан өйдө койгондордун тагдырын көрүп эле жатабыз дешет саясий серепчилер. Айжигит Матраимов, Калыс Багдыбеков, 7 канал, Бишкек.